Бул сүрөттөрдү көрсөңүз жүрөк түшөт. Кызы таштанды челектен 26 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Бишкекте өзүнү герой сезген пешеходдун үстүнө туруп алып калчылдашкан айдоочуга 15 000 сом айыппул салынды. Таксист аялды сөгүп, унаасынан түшүрүп салган, андан нары колуңан келгенин кыл деген, бирок бул айдоочуга айыппул салынды. Кара Балта шаарында өтө каттуу шамал болуп, куураган дарактарды кулатты. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Таксист аялды сөгүп, унаасынан түшүрүп койгон. Жүргүнчүгө орой мамиле жасаган айдоочу айыпка жыгылды. Жүргүнчүгө орой мамиле кылган таксистке карата айыппул салынды деп маалымдады Ленин Репкин басма сөз кызматы. Маалым болгондой, милицияга жаран кайрылып, аны оозгалгы сөздөр менен тилдеген айдоочуга чара көрүүнү талап кылган факты каттоого алынып, милиция бөлүмүнө 1986-жылы туулган жаран жеткирилген. Ага майда бий баштык менен протокол түзүлгөн. Сотко берем мен сени. Бири калаганда беребиз. Бар кетип Таласта Рулдар ийидинин алкагында бир түнү 4 мас айдоочу кармалды. Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан 2025-жылдын 2-августка караган түнү өткөрүлгөн. Рулда аттуу рейдтик иш-чаранын алкагында жол эрежелерин одоно бузган 16 айдоочу аныкталды. Алардын арасынан мас абалында унаа башкарган 4, жол чыракка баш ийбеген 3 айдоочу, каршы тилкеге чыккан 3 айдоочу, тиешелүү документтери жок унаа башкарган 5 айдоочу, мыйзамсыз алдыңкы каттал терезелерин караңгылаткан 1 айдоочу болгон. Авто ийин баштык жасаган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Социалдык тармактарда Hyundai Sonata үлгүсүндөгү авто унаа жолдогу башка айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө кооптуу абал жаратып, авто ийин баштык жасап жаткандыгы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери эреже бузган авто унааны издеп таап, 15 000 сом айып салуу менен унаасын айып короо жайына токтотушту. Урматтуу жарандар, эгерде көчөлөрдөн мына ушундай ереже бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, 0779 102 102 жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын ишеним WhatsApp номерине жөнөтүп койсоңуздар болот. Биз тараптан тийиштүү чаралар көрүлөт. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Шымкентте таштанды челектен 26 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Казакстандын Шымкент шаарында 21-июлдан бери изделип жаткан 26 жаштагы кыздын жансыз денеси таштанды челектен табылды. Бул тууралуу Тенгер Ньюс Казакстан басылмасы жазды. Шаардык полиция кызматынын маалыматына ылайык, кылмышка шектелген адам кармалган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү кармалып, СИЗОго киргизилди. Учурда бул иш боюнча окуянын бардык жагдайларын аныктоого багытталган комплекстүү иликтөө иштери жүрүп жатат деп билдирген полиция. Маалым болгондой, 1999-жылы туулган жаран 21-июль күнү Нурсат Кичи районундагы үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Аны издөө тууралуу маалыматты Лидер Казакстан волонтёрдук уюму Instagram баракчасына жарыялаган. Кийинчерээк милиция кыздын сөөгү таштанды контейнерлеринен табылганын билдирген. Кара Балтадагы катуу шамал куураган бакты кулатты. 1-август күнү Кара Балта шаарынын Киргизияга 40 жыл көчөсүндөгү скверде катуу шамал куураган бакты кулатты. Турмуш басылмасынын кабарчысынын маалыматына караганда, бак бүгүнкү күнгө чейин алынбай турат. Бак куурап калган, бийиктиги 7-10 метр. Адатта бул скверде көптөгөн балдар ойношот. Кудай жалгап эч ким жабыркаган жок деп билдиришти күбөлөр. Жергиликтүү тургундардын айтымында, мындай куураган бактар шаарда дагы көп. Катуу шамал учурунда алар кала
каалаган учурда кулап өтүп бараткан адамдарга же токтоп турган унааларга зыян келтириши мүмкүн. Андыктан санитардык тазалоо иштерин олуттуу жүргүзүш керек, болбосо оорутуулгуч жоготуулар болушу ыктымал дешет шаар тургундары. Жайыл районунда дарбыздын баасы кескин көтөрүлдү. Себеби эмнеде? Жайыл районундагы базарларда дарбыздын килограммы 30 сомго чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу жергиликтүү базардагы сатуучулар билдиришти. Алардын айтымында дарбыздын баасы дагы жогорулашы мүмкүн. Себеби быйыл Чүй облусунда дарбыз аз айдалып, дээрлик бүт түшүм Казакстан менен Россияга экспорттолууда. Биз талаадан калганын гана сатып алып жатабыз. Ошондуктан дарбыздар кичинекей, орточо салмагы 3-5 килограмм, дөң баасы 25 сомдон болууда дешти сатуучулар. 2025 жылдын июль айында Жайыл районунда дарбыздын килограммы 20-22 сом болсо, андан бир жума мурда 14-15 сомдон сатылып жаткан. Сатуучулардын айтымында Кара Балта шаарындагы базарда эң кымбат жашылча дагы эле Союз менен таттуу калемпир бойдон калууда. Экөөнүн баасы тең, килограммы 80ден 100 сомго чейин жетет. Мындан тышкары учурда помидор 30-40 сом, бадыраң 30-40 сом, кызылча 50 сом, коон 60-70 сом, жүзүм 150 сом, алма 60-80 сом, көк чөптүн бир байламы 10-15 сомдон сатылууда. Булак турмуш кежи. Казакстанда суук түшөт. Казакстанда алдыдагы күндөрү аба ырайы түндүк антициклон менен аныкталат деп билдирди Казгидромет. Республиканын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаашы, күн күркүрөшү, мөндүр жана шамал күтүлөт. Түндүктө чыгышта, Борбордо жана түштүк чыгыштын толуу райондорунда катуу жамгыр жаашы күтүлөт. Өлкөнүн батыш аймагында гана жаан-чачынсыз ысык аба ырайы болот. Шамал күчөп түштүк батышта жана түштүктө чаңдуу борон болушу мүмкүн. Түндүктө жана чыгышта түнкүсүн эртең менен туман түшөт. Температура кескин өзгөрөт. Батышта күндүз термометр +30-+37 градустан +36 -41 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми 4 августта түштүктө +40 градуска чейин жетет. Түндүк чыгыш жана борбордук аймактарда температура кескин төмөндөйт. Түнкүсүн -13 градуска чейин, күндүз +15 -20 градуска чейин. Ала Тоо аянтында Манастын эстелиги ачылды. 2 августта Ала Тоо аянтында Айкөл Манас жаңы монументинин ачылышы өттү. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсаловдун Манастын руханий мурасы менен жалпы улуттук иденттүүлүктү бекемдөө боюнча мамлекеттик саясаттын ортосундагы байланыш тууралуу айткандары цитаталанды. Жаңы монументтин скульптору Тамила Маматова медианын басма сөз кызматынан билдиришкендей, эстеликтин жаңыланган постаменти кара баскан кыргыз аскаларын элестетет. Ал 15 градус бурчта жасалып, ак мрамор менен капталган. Манастын айкелин жаратылыштын символдору ак илбирс менен бүркүт коштоп турат. Алар рельефтик формада чагылдырылган. Бул элементтер Кыргызстандын жаратылышынын байлыгын жана анын улуттук символдорун баса белгилейт. Манастын ишенимдүү күлүгү булуттардын үстүндө бараткандай, ал эми бүркүт жанында учуп, эркиндикти жана мамлекеттик көз карандысыздыкты символдоштурат деп билдиришти медиадан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт. Ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге.